Assalamu alaikum. Desin TV kanalında Bakıt Sulayman. Bugünkü bizden kontentin teması Adahan Madumarov jana köp vektorlu Kırgız sayasatı dep atalat. Emne sebepten köp vektorlu jana al jerge Adahan Kimsanbayevичтин kanday tiyешеси var? Sözdün törkünü uşul jönündө ketet. Anda emесе meni menen bolуңуздар dostlar. Geçe günü Prezidentli milletin atkarucu Jogorku Kengештин spikeri Talant Mahmutov bir neçe deputatlar menen Kremlge iş saparı menen bardı. Oşol jerdegi söz, oşol jerdegi mamileden gelip çıkkan azırkı uşul köp vektorlu sayasat Adahan Kimsanbayevич Madumarov jönündө bolmokçu da. Oşol jerde Rusiyanın Mamleketlik Dumasının başçısı spikeri Vyacheslav Volodin Mırza bizge mınday bir eskertүү üretinde oşol bizdin adamların aldında süylödü da emi her kim arganday kabul aldı. Men oşonu sizler özüңүздөр деле окусаңыздар керек. Dagı bir jolu zerikpey okup koyulu daga nan oşonun tegereginde oy жүгүртөбүz dostlar. Европада төшөлгөн килемдерге карабай, ал жакта кымышы жарандарым кучак жайып, эч ким күтүп аткан жери жок. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекеттер менен биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Эч кимди тарынткым келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо акш тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде түз эле Орусияга кайрылышат дейт достор. Мындайча айтканда bir кичине саясий жактан сөз болсо, тиги бул болсо, акш жакты карап, ал эми баягы жумурткасы bir жерине келип калганда бияка жүгүрүп келет, жакынкы кошуна деп ачык эле мынтип айтып, силер деле ошондой кыласыңар, эгерде кылсаңар андай кылбагыла дегендей. Мына азыр акыркы кезде көрүп жатасыздар. Грузия ошол кетти, өз алдынча батышчыл болуп, Украина ошол жака кетип атат, Американын саясатын жактап. Ошондой эле мына азыр Молдовада шайлоо болуп, азыр ошол Молдовага келген президент дагы батыштын саясатын жүргүзүп, сиздер билесиздер, Молдованын дагы көптөгөн мигранттары ушул Россияда. Мен мына Россияда билемин, молдовандар ошол стройкада, башка жактарда абдан көп иштешет. Ал жерде проблемалуу зона Приднестровье деген жери бар. Ал жерде Орусиянын армиясы өткөндө ал жерден Орусиянын армиясын чыгаргыла дегендей кылды. Орусия чыгарбайбыз деп күчкө салды. Айтор ушундай эл аралык абдан мындай татаал мамилелер болуп жатат. Ошондой фондо бизге ушундай эскертүү берди да. Ал эми достор, ушул сөздөрдөн кийин биздин бүгүнкү контенттин негизги сөз кыла тургандыгыбыз ушул мындай саясатчылардын арасында жана башкалардын арасында ушул кечээки Талант Мамытовдун Россияга болгон жүрүшүндө бир мындай талкуулар жаралып жатат да. Маселен, дипломат Аскар Бешимов деген ушул Азаттыкта айтыптыр. 2014 жылдан бери Орусия тарапка мындай биз абдан эле Орусиядагы күчөндүрүп, ушул бизге болгон таасирин биз дагы ошол жака биротоло башыбыз ийип, бир векторлуу сөз жүзүндө biz köp vektorlu başka mamleketler menen dagı teң ата сүйлөшөбүз дегенибиз менен чын-чынына келгенде бир гана Орусияга гана ыктап, ошолордун саясаты менен, ошолордун айтканы менен жүрүп калдык дегендей пикирди келтириптир да. Эми чынын айтканда достор, биздин ушундай коррупцияланышкан өз кызыкчылыктарын гана ойлоп, элдин кызыкчылыгын ойлобой, элди тентиретип, ошол жакынкы кошунабыз Орусияга, андан кийин Казакстанга, жада калса Түркия, андан өтүп түштүк Корея, андан да өтүп Америкага чейин, батыш өлкөлөрүнө чейин биздин адамдарыбыз абдан тарап кеткен. Тилекке каршы абдан билимдүү, аракеттүү, күчтүү жаштарыбыз, адамдарыбыз, орто курактагы мен сыяктуу адамдар деле баардыгы ошол жакта иштеп, ошол жактан керек болсо кээ бирлери пенсияга чыгып, мына ушундай нерселер болуп жатат да. Биз дейт иш жүзүндө ошол Орусиянын гана көзүн карап калдык дейт да. Эми бул азыркы мына мисалы үчүн азыр Садыр Жапаровдун командасы турат бийлик башында. Булардын күнөөсү эмес. Бул кезге чейин ушундай болуп калды. Эми мына башка бир багытта алып кетишибиз керек да. Эми достор, ошондой эле дагы жанакы саясат талдоочу Эмилбек Жороев деген кишини жакшы билесиздер. Абдан ушул социал сеттерде, телевиденияда абдан көп чыгып айтып жүрөт. Ал киши дагы
biz bir vektorlu emес, köp vektorlu boluşubuz керек deydi. Эми turmuş çındığını ala turgan bolsok, biz köp vektorlu azırkı uşunday bizi çögölötüp koygon zamanda bizdi tentiretip oşol Orusiyanın teritoriyasında, aymağında milyonga jakın mekendeşlerimiz жүрөбүz да. Biz azır Orusiya жөнүндө сүйлөшө turgan bolsok. Эгерде бизге мындай эле geçeki günü bizim köz ırgılıp ayta turgan nerselerimiz, biz sizlerin stratejiyalık önöktöşüңүздөр bizde Orus dili rasmi makamga bizim ayta turgan ele negizgi argumentlerimiz uşularda aytып анан ушинтип алар да ошого сүйүнүшүп ушундай бизге жакшы мамиле кылышат. Албетте миллионго жакын адамдын тагдыры оңой эмес. Орусия көзүнүн арты менен караса баарыбыз бияка келип ызычуу болуп, ошон үчүн айла жоктон ушундай саясатка барып жатат. Азыр ким кандай сыйкырчы президент болуп келип калса дагы Орусия менен ушул биринчи кечеки дагы биздин чоң топ расмий тобубуз ушул расмий сапар менен барып келди. Буга чейин дагы Артем Новиков, тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдер барган, бирок кечеки топ аябай чоң топ болду да, мындай официалдуу. Азыр сыйкырчыны алып келип койсок дагы биринчи сапарды Орусиядан баштайт. Анткени миллионго жакын биздин адамдарыбыз ошол жакта. Биз Евразия экономикалык биримдигине киребиз. Ортобузда мындай кол коюлган бузулгус немелер бар, договорлор бар. Жанагындай казактар бизди киргизбей койгондо, андай мындай болгондо биздикилер дагы таарынып кайра чыгып кетсекпи дегендей дагы ойлор болуп жатат. Бирок азыркы кезде мындай саясатты жүргүзүү биз үчүн өтө кооптуу. Бул жерде мындай далдаңдап эле анан кийин көп векторлуу саясат жүргүзүшүбүз керек. Анан мындай дебей дипломатиялык абдан акырындык менен туура жол менен барышыбыз керек да. Ал эми биздин негизги тема Адахан Мадумаров жана кыргыз көп векторлуу саясаты деп атап айттым. Эмне себептен Адахан Мадумаровду мен бул жерге кошо кеттим достор. Мына кечеги күнкү биздин ошол жерде барган, мен албетте ал жерге барган адамдарды мындай тигиндей же болбосо мындай бир билим деңгээлине шек келтирип айтып жаткан жерим жок. Мен жөн гана ошол адамдардын ордунда, маселен Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болгондо кандай деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрөт эле, дипломатиялык эл аралык сүйлөшүүлөрдү кандай жүргүзмөк, кандай натыйжаларга жетмек, ушундай жөнүндө сүйлөшмөкмүн да. Эми чынын айтканда Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, мен мисалы үчүн достор Адахан Мадумаровдун партиясынын мүчөсү эмесмин. Кемчилиги болсо айтамын. Мен азыр сиздерге Адахан Мадумаровдун мүмкүнчүлүктөрүн, билим деңгээлин, эл аралык аренада өзүн кандай алып жүрүү керек жүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөрүн айта кетейин. Эгерде ушул кечеки эми мындай биз теориялык баягындай нерсе менен айтканда, ушул жолугушууга барганда Адахан Кимсанбаевич Мадумаров биринчиден Твер шаарында окуган, Москванын жанында. Твер мурда Калинин болгон. Достор, Орусиянын мындай жакшы билет, жогорку билимди ошол жактан алган. Кечеги күнү көрдүңүздөр, ушул мигранттар менен жолугушууга барганда Кремлдеги адамдарга чейин жолугушуп, ошол Орусиянын теле берүүлөрүнө чейин берип, мына кечеги күнкү Талант Мамытовдун жүрүшүнүн деңгээлиндеги, керек болсо андан дагы бийигирээк мындай социалдык сеттерди абдан катуу талкууланды да. Ушундай деңгээлде нерсени алып барды да. Бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун мен Орусия менен болгон мамилесин айтып жатам да. Ошол Орусияда окуган, орус тилин орустардай сүйлөйт, тең ата сүйлөшө алышат, баардык нерсени алып кетет да. Ал эми көп векторлуулукка эгерде бул киши президент болуп калса кандай тиешеси бар? Эми президент дегенден кийин азыр биз кандай болбосун президенттик мамлекетке бара жатабыз. Президент өзү мындай өзү чечет, өзү премьер болот. Башка мындай премьер эмес, премьер жанагы мисал болуп өзүнүн мамилеси менен деп түшүндүрүп жатамын да. Эмне себептен көп векторлуу боло алабыз ушул эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров келе турган болсо? Көп векторлуу болуп, тең ата болуп кетишибиз замат деле, жанагы мен айтып жатам го, сыйкырчыны келип отургузуп койсо да кыла албайт. Бирок акырындык менен ушул Адахан Мадумаров окшогон адамдардын деңгээлиндеги ушундай адамдар же болбосо ушул Адахан Мадумаровдор келсе, көп векторлуулукка биз башка дүйнөлөр менен тең ата сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүктөр болот да. Мына мисалы үчүн Казакстандын чоңдору менен деле абдан жакшы. Түркиянын кече биздин чоң бир партнерлорубуздун, Түркия ааламдагы бизди колдогон адамдар, колдогон мамлекет ушул Турция болуп эсептелет. Булар менен дагы абдан жакшы бир жазуучусу
soциалдык желилерден көрсөңүздөр ушул Адахан Мадумаров жөнүндө айткан сөздөрү бар да, жанакы Түркиядагы мурдакы иштеп жүргөндөгү кандай бир Түркия алам менен болгон байланыш, маданий байланыштар, жана башка байланыштар. Менин негизги мындай оюмду айткым келген жагы ушундай: эгерде биз Адахан Мадумаров сыяктуу президенттер келе турган болсо, көп векторлуу ошондой саясатка, ошондой өзү мисал болуп, өзү алып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошондуктан достор, азыр мына шайлоо жакындап келе жатат. Мен сиздерди тигиге добуш бергиле, буга добуш бергиле деп үндөбөймүн. Бардыгы менен бардык адамдардын ошондой ийгиликтерге жетүүсүн, ошондой деңгээлүү болуусун каалаймын достор. Бирок туура чечимди кабыл алыңыздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.